Соңку bir ай аралыгында ички валюта рыногунда доллардын баасы акырындык менен өсүп, азыр 1 АКШ доллары 2 сомго кымбаттап, акча алмаштыруучу жайлары менен коммерциялык банктарда 87 сомдун тегерегинде сатылууда. Улуттук банк ички валюта рыногундагы кырдаалды турукташтырып, доллардын кунун өстүрбөй кармап туруу үчүн жылына миллиарддаган каражатты чыгарат. Акыркысы 10 январда 104 миллион доллар өлчөмүндө интервенция жасалды. 14-15 январларда дем алыш күндөрү мониторинг жүргүздүк. Улуттук банк тарабынан акча алмаштыруу бюролорун банктарды кандай түрдө сатылып атат, жетиштүүбү, жетишсиз эмеспи. Ошонун негизинде, мониторингдин негизинде бүгүнкү күндө ошо банктарда жана ошондой эле акча алмаштыруу бюролорунда АКШ доллары жетиштүү экени тастыкталды. Бирок интервенция убактылуу чектөөлөргө кыйыр түрдө гана таасир этет. Министрлер кабинетинин накталай акчаларды сыртка чыгарууга тыюу салган чарасынын негизги максаты өлкөнүн экономикалык коопсуздугун камсыздоо жана каатчылыктын терс таасирлерине туруштук берүү менен ички валюта рыногундагы чайкоочулук жагдайларга жол бербөөнү көздөйт. Убактылуу чектөөлөргө ылайык кыргызстандыктар 10 000 доллардан ашык акчаны сыртка алып кете албайт. Резидент эместерге жана чет өлкөлүк жарандарга 5 000ден өйдө накталай АКШ долларын, Кыргызстандын жарандарына жана резиденттерине 10 000ден көп накталай АКШ долларын, Кыргызстандын жарандары жана резиденттери 10 000ден көп АКШ долларын накталай алып чыккан учурда белгиленген лимиттен ашкан сумманын 10% өлчөмүндө төлөм алынат. Финансылык экономикалык коопсуздукту камсыздоону шарттаган мындай чаралар башка мамлекеттерде да колдонулат. Экономисттердин айтымында бул кадам экономиканы туруктуу кармоого өбөлгө түшөт. Бирок экинчи жагынан накталай доллар менен соода сатык жүргүзгөн орто жана чакан бизнестин ишине терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бул сөзсүз түрдө белги мамлекет тарабынан бул көп сарп болгондуктан кайсы бир чаралар да көрүш керек болуп атат бүгүнкү күндө. Бирок бул жана чакан бизнестерге өзгөчө жана соода саттыкка базардагыларга көп чыгашасы көп болуп калышы мүмкүн. Улуттук банктын өкүлдөрүнүн айтымында бул чаралар ишкерлерге эч кандай терс таасирин тийгизбейт. Накталай эмес түрдө бардык төлөмдөр кандай түрдө жүргүзүлүп атса, мурун ошондой түрдө жүргүзүлөт. Мисалы, биздин ишкерлер баягы экспорттук, импорттук операциялар менен ишкерликти жүргүзгөн ишкерлер кандайдыр бир тоскоолдуксуз баягы банктарда ачылган эсептер аркылуу каалаган көлөмдө, каалаган өлкөгө, каалаган валютада төлөмдөрдү жүргүзсө болот. Чек ара жана бажы кызматына накталай АКШ долларын алып чыгууга бөгөт коюуга багытталган зарыл чараларды көрүү тапшырылды. Бажы кызматындагылар учурда тиешелүү алгоритм иштелип жатканын билдирди. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.